тилектерибиз ишке ашып, чыгармачылыгыбызды арттырып, ушу биздин келечек муундарыбызга биздин өткөн жолубуздан бир аз пайда калсын, алдыга кете турган жолго үлгү болсун, багыт болсун, өзүбүз аман эсен ден соолукта бололук, жакшылык болсун, ушундай жакшылыктар өзү болуш керек. Айтканыңар келсин. Амин. Жараткан Кудайым барыңыздарды көктөй кенендик берсин, ысык көлдөй тереңдик берсин, оюңар тунук болуп мөлтүр суудай, ойлогон оюңардын баары ишке ашсын. Ушу көлдөн чыккан жетакедей, улуу капалардай, оңайлардай баарыбыздын тилеген тилектерибиз ишке ашып, ошолордун арбайлары ыраазы болсун. Ишиңерге ийгилик алсын, өмүрүңөр узун болсун, чын ден соолукта болгула, күч кубатта болгула, коопсуздукта болсоңор калганын баары табылат. Айта бергиле да. Не болду? Ким айтса айта бергиле, потому что бай ичиңерде калбасын. Жараткан өйдө колдосун, жайылган доктор колубуздун берекеси болсун. Аш көп болсо када көп деген, ашыбыз да көп болсо кадабыз да көп болсун. Ошо ашты да жасаган, каданы жасаган ушундай эжелерибиз, байкелерибиздин баары кыргыз эли аман бололук, дүнүйө жүзүндө тынччылык болуп, согуш болбосун, балаларыбыз, небере чөбөлөрүбүздүн баары ыймандуу болуп, ушул жерде тилектелген энелерибиздин тилектери орундалсын, бата берген байкелердин, аталарыбыздын да батасы кабыл болсун. Ушул жомокторубуздун артынан жомоктор көп боло берсин. Бар бололук, бай бололук, жараткандын өзү колосун. Амин. Айтканыңар келсин. Ким айтат? Келиңиздер, мынакей бүгүн конуштурдун дагы мынакей апаларыбыз өздөрүнүн бир сыйкыр дүйнө деп коет да, бул жомок демиздин негизи сыйкыр дүйнө да. Сыйкыр дүйнөбүздөн, сыр дүйнөбүздөрдү ачып, ушул келечек муундарга жетсин. Ошол сиздердин тилегиңиздер ошол акыйкаттуу болсун, тарбиялуу болсун, кыргыздын тилин үйрөнсүн, өзүн өзүнө түшсүн деген аруу тилек менен жаздыңыздар. Ушул нерсени көрүп кубанып турам. Анан үлгү катары дагы ар бириңиздердин мына ушул жерде тургандар жөнөкөй адамдар эмес, ушул кыргыз үчүн, эли жери үчүн кызмат кылам деген улуу адамдар. Ошол ар бириңиздердин ишиңиздер ушундай көркөмдүү болсун, көрктүү болсун. Аспыз деп эч качан өкүнбөйлү, себеби деген ошо өркүрдөктө эле суурулуп чыгып, бүт дүйнөнү арылдатып койгонго биз мындыр жетишпейт. Анткени биз умай эненин таралганбыз, Кыдыр атадан таралган элбиз, аруу элбиз, Манас атанын урпактарыбыз. Ошолордун колдошу, куштоосу менен үркөрдөй эл өзүбүздүн тарыхыбызды сүрөп алдыга жылып, улам суурулуп келатабыз. Бул биздин жетишкендигибиз. Ушундай жомокторду дагы жаралган жерден тарых жаралат, тарых жаралагандан келечек жаралат. Бул жомок дүйнөсү өткөн жашоону алып келип туруп эле ушул дүйнөгө жалгатат экен дагы, кайра ушул дүйнөдөн алып барып келечекке жалгап коет экен. Бул чындыкпы? Чындык, Ошондо сыйкыр дүйнөлөрүбүз көп болсун, жашообуз жомоктордой болсун, ар дайым жүзүбүз жарык болсун, эр азаматтарыбыз күчтүү болсун, апаларыбыз када салттуу болсун, түндүгүбүз бийик болсун, жерибизде тынччылык, аманчылык болсун. Ийгиликтердин аркасынан ийгиликти жараткан, сыр дүйнөнү ача билген адамдардан болот. Барабызга. Айтылган болсун, жараткан нуру жаасын. Баарыңыздарга чыгармачылык ийгилик каалап, 2 айымдын калеми жугуштуу болуп, сиздер да жомок жазып, неберелерибизге жакшы майла жараткалы. Ас болсок да сас бололу дегенде, ас болсок дагы сас бололу. Баарыңыздарга ден соолук, ишиңиздерге ийгилик, ар дайым асманыбыз ачык болсун, элибизде тынччылык болсун, токчулук болсун, молчулук болсун. Кайыптан бүткөн улуу эл. Ошон үчүн жомок аркылуу кыргыз эли ооз-эки атадан балага жомок аркылуу берип келген. Ошол жомок аркылуу сыр дүйнөнүн сырын сандыкка катып берген. Аны түшүнгөн дээринде бар, дилинде бар адам түшүнө билген дагы ошол экини жүрөгүнө уютуп,
анан өзүнүн урпактарына касиет катары уютуп берген. Ошондой уютулган мыякта кичинекей наристебиз менен кошулган 15 киши келип атабыз. Мындай санды карап көрсөк 6 деген билдет, 6 деген ата эне бала, ошону 2ден болуп аткандан кийин бул 6 бул сүйүү мээримдин белгиси.